кантип ушул блогерликке келип калдык? Бир нерсе сатыш керек, бир нерсе сатсаң анан кийин блогер боло аласың деген түшүнүк бар эле да. Андачы эң биринчи менин бизнесим асель сатуу болгон. Демек блогерчилик биринчи аселден башталган. Ооба. Канчалык деңгээлде пайдасы бар экен ушул блогерчиликтин? Ошол эле идишим жуулат, продюсер катары 3 жыл иштедим да. 3 жыл. Бул жерде менде чоң командам иштейт. Жылдыздарга дагы продюсерлик кылуу да. Сөбү дегенде аябай мага кызык. Мындайча айтканда кызык ниша болот да. Машинамды жандырып уже жөнөп атканда дагы ысык тамагын куюп келип туруп машинама чейин алып келип берет да, ичип ал сен көчөдө жүрөсүң деп. Тапкан киреше боюнча айтайчы. Көчөгө чыксам эч жерде ачка калбайм. Эмне үчүн Гүлзина Тойчубай? Тойчубай кызы Гүлзина Негизи 800 миң сомго чейин чыкты. 14 күнүн ичинде 800 миң сом киреше таап атат. Ооба. Реклама кылган дагы өзүм. Мындай жок эле го деп коелу. Эгерде ушул видеонун астында жакшы комментарий жазып, анан ошол комментарийиңиздер көптөгөн лайк чогулткан болсо, продюсер болуп берейин, кызмат акымды бекер кылып. Кайсыл тармакта онлайн кап чыгыңыздар келет, ошол нерсени баардыгын комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Ошолордун арасынан эң көп лайк алганын Гүлзина менен жолугуштурасында. Буюрса. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Котмандуу күнүңүздөр менен. Кайрадан Назир Момосултанов YouTube каналында подкаст улантабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто блогер, продюсер десем болот, аябай бир кыйын кыздардын алдында отурам. Гүлзина Тойчубай деген кызыбыз келип отурат. Кош келиңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Иштериңиздер жакшыбы? Аллага шүгүр, рахмат. Эң алгач биздин жалпы көрөрмандар менен, ушул подкасттын көрөрмандары менен бир аз амандашып алалы, андан ары бүгүн бир кенен маек куруп көрөлү. Гүлзинанын жашоосу кандай болуп атат? Кантип ушул блогерликке келип калды деген тема боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул Назир Момосултановдун YouTube каналынын көрүүчүлөрү, рахмат конок катары чакырганыңызга. Мен үчүн аябай күтүүсүз жана сыймык болду. Албетте бүгүн сиз менен биргеликте көрүүчүлөргө бир жакшы маек курабыз деп ишенем. Рахмат, кош келиңиз. Биринчи болуп сизди чакырып отурабыз. Анткени Кызылкадагы эң күчтүү блогер кыздардын катарын толуктап атасыз. Рахмат. Жакшы. Биринчи эле суроом. Кантип ушул блогерликке келип калдык? Блогерликке ошол карантинден онлайнга өтүп кетти, көп нерсе онлайнга өтүп, анан мен ошол учурда балам менен кызым кичине болчу, декретте болчумун, үйдө олтуруп, анан карасам баардыгы эле интернеттен иштеп атат, ошентип атат. Анан мен дагы алгачкы жолу SMM курска ошентип окудум. Окугандан кийин эле мен окугандан кийин дароо эле бир нерсе сатыш керек, бир нерсе сатсаң анан кийин блогер боло аласың деген түшүнүк бар эле да. Андачы бирок мен декретте олтурам, сата турган эч нерсем жок. Жолдошум Россияда болчу, анан эмне кылсам деп отуруп, жөн эле күнүмдүк жашоомду көрсөтүп көрөйүн дедим. Бирок жөн эле күнүмдүк жашоомду көрсөткөндө анча деле болбой калат. Анан эме сатканга, асель алып сатканга өттүм. Асель алып, эң биринчи менин бизнесим асель сатуу болгон. Ошол анан башка жактан асель алдырып, бул жакта ишканаларга тапшырып, такси менен барып сатып дегендей ушинтип атып, алгачкы 1000 катталуучумду ошол асель сатып топтогонмун да. Ошол. Демек блогерчилик биринчи аселден башталган. Ооба. Ошондой. Канчалык деңгээлде пайдасы бар экен ушул блогерчиликтин? Жеке жашоого деги пайдасы кандай болот экен? Негизи блогерликтин пайдасы өтө чоң. Мындай чалып караганда не только акча эле жактан эмес, башка бир өзүң үчүн, балдарың үчүн, деги эле коом үчүн дагы аябай жакшы бир пайдаларды кылсаң болот экен да. Мисалга алып караганда, биринчиден өзүм апам айткандай күлүп, келиниң блогер болсо да жакшы экен, же кызың блогер болсо деп күлөт. Неге десем, штативди көтөрүп алып эле келиним дагы жөнөп калат, эмне кылат келин деп карасам,
камераны жандырып алып аябай суу сээп эшик сыпырып аткан болот дейт да. Ошого окшоп мен дагы сөзсүз түрдө мына камерага контент кылыш керек, сөзсүз контент кылуу максатында ошол эле идишиң жуулат, кухняң тазаланат, наның жабылат, эшигиң сыпырылат дегендей да. Бул биринчиден контент кылыш үчүн. Анан азыркы күндө эми мен блог алып барып баштаганыма 3-4 жыл болду. Анын арасында Кудайга шүгүр эми акча жагынан дагы жакшы эле кирешелерге чыктым десем болот. Анан өзүбүздүн Кызылыкка эле эмес, мен Нарынга дагы каяктарга бардык. Нарынга, Жалал Абад, Баткен жана башка көп жерлерге ушул иштерибиз менен барганда бардык жерде менин кат алуучуларым айтып калган учурлары болду. Анан Россияда көп кат алуучуларымды көрдүм дегенде мындайча айтканда элге таанымал болосуң, анан кээ бир жерде ашыкча бир нерселерди кыла албай дагы каласың. Мени тааныйт дегендей кылчу. Бирок айтып кетейин, бирок менде аз эле кат алуучу, бирок баары жандуу. Себеби мен контентти жандуу эле кылган үчүн менин кат алуучуларым аз эле. Анан дагы өзүңүз билгендей мен продюсер катары, контент мейкер катары дагы кадр сыртында мен 3 жыл иштедим да. 3 жыл кадр сыртында иштедим. Демек ачылбаган сырларды бүгүн ачабыз. Ооба, буюрса. Блогер деп билсек, эми продюсер деп дагы билебиз. Ооба, буюрса. Канчалык деңгээлде айырмачылыктар бар экен продюсер менен ошо блогерликтин? Продюсер дегенде кандай түшүнөт адамдар? Ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Продюсер дегенде азыркы учурда көпчүлүгү ар түрдүү курстарды чыгарып жатат. Ошол эле сиздин YouTube курсуңуз сыяктуу, башка ашкана боюнча курстар, шейшек курстары, же болбосо авиабилет курстары, же деги эле дин жагынан болгон ар түрдүү курстар чыгып атат да. Алардын көпчүлүгү тактап айтканда эксперттер кантип онлайнга алып чыгышты билбейт биринчиден, эмне кылышты билбейт, нолдон баштап кантип киреше табууну билбейт да. Ошол учурда менин продюсерлик кызматым ишке түшөт, жардам берет тактап айтканда. Анан бул жерде менде чоң командам иштейт, ал жерде ошол эле сатуу менеджерлер иштейт, роб иштейт, ошондой эле таргетолог, жанагы копирайтер иштейт. Ошонун баардыгын мен өзүм карап, эме кылып, контролдойм дагы. Нолдон баштап эксперттин эмесини, сабактарыны тарткандан баштап ошону сатканга чейин, кирешесини алып келгенге чейин мындай жардам берем. Бул ошол продюсерликте ошондой. Ал эми блогерликте болсо мындай эч кандай чектөө жок да. Сен каалаганың азыр не кылып атасың, ошону сразу сторизге, рилске жүктөп кое бересиң. Ал эми продюсерликте антип жүктөй албайсың да. Көпчүлүк учурда иштешкен адамдарыңдын жумуштары кээде мындай купуяда калат да, кээде жок, мен көрсөткүм келбейт, ким менен иштеп атканымды келиңиз көрсөтпөй эле коелу деген учурларда мен экспертимди көрсөтпөй эле жалаң кадр сыртында иштейм, продюсер болгондочу. Жакшы. Демек продюсерлик кызмат дагы аябай азыркы учурда жакшы жардам тийгизип келатат экен да. Урматтуу көрөрмандар, Гүлзинаны бир гана блогер катары көрбөй, продюсер катары да көрсөңүздөр болот. Тааный электер болсо эми таанып алыңыздар. Бул кадр сыртында дагы продюсерлигин жүргүзүп келет. Канча кыздын ушул бир эксперттүүлүгүн өнүктүрдүңүз? Менин дагы YouTube курсумдагы биринчи продюсерим ушул болгон десем болот. Анткени бүгүнкү студияга ошондуктан биринчи чакырып отурам. Рахмат. Биринчи ошол YouTube курсубузду продажага алып чыгып, ошол элге эксперттүүлүгүбүздү жайып берген, эң алгачкы продажаларыбызды баштаган ошол Гүлзина болгон. Эми айталычы, мындан кийин канча ошол эксперттерди чыгардыңыз? Мен негизи сизге чейин 3 жылдан бери ушул продюсерлик кылып келем деп атпаймынбы? Мен көп бир азыр жалпы бир 10 экспертти онлайнга алып чыктым да, ушул эме боюнча, курстарын алып чыгуу боюнча. Азыркы учурда дагы менде аябай кезекте турган эксперттерим көп, бирок учурда бир аз дем алып атканыма, майдагы каникулдарда эс алып жүрөм. Буюрса эми дагы жакын арада дагы ушул жумуштарымды күчтүүрөөк кылып алып чыгам.
Демек, продюсер менен иштесе сизге кайрылса болот. ооба, сөзсүз. Ким кантип башташты билбей жатса, же болбосо эндеги эле онлайнга кантип чыгышты билбей жаткан болсо кайрылса болот. Азыркы учурда буга чейин дагы мен продюсерликтен тышкары инста-блогер деген курсумду алып чыктым. Бул 5 поток окуттум. 5 потоктун ичинде бир 200дөй кыздарды окутуп чыгардым. Учурда алардын көпчүлүгү Кыргызстандын ар түрдүү бурчунан окуган кыздар да. Анан учурда Кызылкая шаарынан дагы окуп, азыркы учурда иштеген менин окуучуларым өтө көп. Аябай жакшы, мындайча айтканда, SMM болуп иштегендер көп да. Алар учурда 50-60-100 миңге чейин жакшы эле кирешелерди таап жаткан учуру. Окуучуларыңыз ушунча таап атат. Окуучулар 50 миңден 100 миңге чейин. ооба. Демек окуучулар ушундай кириши тапса, анда продюсер, блогер өзүнөн да көп табат экен да. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы жөн эле блогер деп элестетпеңиздер, жөн эле продюсер деп элестетпеңиздер. Бул кадимгидей жумуш, кадимгидей өзүңүздөрдүн кирешеңиздерди алсаңыздар боло турган иш десем болот. Буга чейин ушунча бир эксперттерди чыгарып келип атат, сиздер дагы кайрылсаңыздар сөзсүз түрдө чыгарып берет. Эми продюсер дегенде көпчүлүк адамдар бардыгы эле ошол жылдыздарды чыгарган продюсер деп элестет экен да. Же болбосо кино продюсер же башка продюсер деп. Ооба. Бизнес продюсер өзүнчө болот экен, туурабы? Ооба. Бул жагы дагы ошол Гүлзина өзү аркалап келе жаткан продюсерлик ошол тарапта. Ооба, онлайн продюсер да мен. Негизги кесибим. Анан бирок азыр сиз айткандай мен деле ошол продюсерлерди жылдыздардын продюсери катары элестетчүмүн да, бирок биз азыр окуп, тажрыйбаларыбызды көтөргөндөн кийин онлайн продюсер менен жылдыздардын продюсери таптакыр башка экенин көрдүм. Бирок мен мындай келечекте ошол менде бир эмем бар, ниетим, оюм бар, ошол жылдыздарга дагы продюсерлик кылуу да. Себеби дегенде аябай мага кызык, мындайча айтканда кызык ниша болот да. Кандай канчалык деңгээлде чыгара алам, мен өзүмдүн күчүмдү аябай сынап көргүм келет да. Жылдыз боло тургандар болсо келиңиздер. Кээде анан мага көпчүлүгү айтышат, сен ырдап чыкпайсыңбы депчи. Жок, мен бир эле ушул нерсем калган. Пока ырдап чыкканга эмем жок деп калам да. Мына ушундай кыйын кыз десем болот. Бул башталышы, али сырлардын толугу менен ачыла элек, бизнестер ачыла элек. Буйруса. Жакшы. Үй бүлө темасына кайтсак. Кандай болот үй бүлө жашоо? Өзүңүз боюнча тааныштырып кетсеңиз. Мен турмушка чыкканыма 10 жыл болуп калды. 10 жылдын ичинде жолдошум экөөбүздүн 2 баланы тарбиялап келе жатабыз. Учурда бир уул, бир кызыбыз бар. Буйруса балдарыбыз да чоңоюп, мектепте окуп, өздөрү менен өздөрү болуп калды дегендей. Кудайга шүгүр, кайненемдин жалгыз келинимин, эркек келинимин деп коеюн. Апамдын эрке кызы болуп чоңойдум эле, азыркы учурда кайненемдин эрке келинимин. Азыр өзүңүздөр билгендей ошол онлайнга чыгып, элдин арасында аралашып, бир жумуштарымды кылышыма дагы ушул жолдошум менен кайненемдин салымы дагы аябай чоң. Эч кандай тоскоолдук бербедиби ушул блогер болушуңа, продюсер болушуңа? Негизи блогер болушумун башында мындай эми ал учурда бул онлайнда иштөө деген мындай бир аз өөн учурайт эле да адамдарга, анан бир аз кооптонот эле кайненем бул чын эле ушундай жакшы эле нерсеби, же болбосо жөн эле тарта бербечи дегендей бир аз ойлонду. Кыжалатчылык болуп атты, бирок барып карап туруп азыркы биздин жашообуздун аябай бир пайдалуу жактарын көргөндөн кийин ошол блогерлик аркылуу азыркы учурда мындайча айтканда кош колдоп эле колдойт, дайыма колдойт, Кудайга шүгүр. Мен көбүнчө съемкаларга кетем, дагы бир нерселерге кеткенде эртең менен чыгып жөнөгөндө эме кылат. Машинамды жандырып уже жөнөп атканда дагы ысык тамагын куюп келип туруп машинама чейин алып келип берет да, ичип ал, сен көчөдө жүрөсүң деп. Ошондой колдойт, Кудайга. Өзгөчө бир кайненеңиз бар экен анда. Шүгүр. Кайненеңиз менен деле ошол контент тарткан учурлар болдубу?
кайненем менен аябай тарткым келет, бирок кайненем анча камераны жактырбайт, макулдугун бербейт да. Аябай тарткым келет, себеби менде деген эми өзүңүз билгендей продюсер болгондон кийин оюмда контенттин түрү бар да, мендечи монтсем, антсем деген. Бирок кайненем уруксат бербейт, ошондуктан көбүнчө кызым менен контент кыламчы үйдө. Кызым дагы кичинекей блогер деп койсом болот. Азыр учурда бир 9-10 миң катталуучусу болуш керек, жандуу катталуучу. Ошолор менен ал дагы өзүнүн бир аз болсо дагы аудиториясын топтоп алды. Талаштыктар талашкан, көйнөктөрү жарашкан деген сыяктуу. Юбка кийсе жарашкан, эжин элек балдар талашкан деп ошентип күлүп жүрөм да. Сонун темаларды алып чыгасыздар. Ал тарапта деле кичинекей кызыңыз дагы буйруса жакшы бир блогерликти өзүнчө бир алып кетет деген үмүттөбүз. Буйруса. Жакшы. Демек, жолдошуңуз деле каршылык көрсөтпөйт экен да? Ушул блогер тармагына, продюсерлик тармагына. Ал өзү кайсы тармакта иштейт? Менин жолдошум өзү азыркы учурда Россияда иштейт. Россияда өзүнүн бир бизнеси бар. Ошол менен алектенет дагы. Жылда келип кетет Кыргызстанга, же болбосо мен барам дегендей да. Ошол азыркы биздин өзүбүздүн жашообуздагы планыбыз, шартыбызга байланыштуу ошондой иштеп атабыз. Буйруса ал дагы бул жака келип, толук түрдө ошол бизнесин бул жактан улантат деп эмек кылып атабыз. Күтүп атабыз. Жакшы. Продюсерликте Кызыл Кая шаарында дагы эксперттер көппү? Кандай? Мисалы үчүн онлайн тармагына чыга турган эксперттер. Онлайн тармагына чыга турган эксперттер негизинен көп, бирок бизде деген анчалык деңгээлде деле андай продюсер менен иштешүү деген анча түшүнүшү элек да. Мага көбүнчө онлайн башка жактардан көбүрөөк кайрылышат да. Азыркы учурда мына быйылкы жылы, алдыңкы жылдарга салыштырмалуу быйыл эксперттер көбөйө баштады. Ошолордон мага кайрылуу каттар көбөйө баштады. Ошондон улам ойлоп калдым, демек бизге да жакшы эле келип калыптыр продюсерликти билгендер депчи. Анан мен шарттарын түшүндүрүп, баардык эмелерине мындай бөлүнөт, сен могуга даяр болушуң керек, тигиге даяр болушуң керек деп айткандан кийин гана макулдугун беришет. Кээ биркилер мен шарттарым уккандан кийин мындай отказ кылган учурлар дагы бар. Эми бул нерсе акырындык менен түшүнгөндөн кийин анан кете берет экен. Шарттар кандай болот? Мындайча айтканда, менин үлүшүм, менин жеке үлүшүм, менин командамдын үлүшү, эксперттин өзүнүн үлүшү, видео тарткан адамдын үлүшү, же болбосо ошол эле реклама кетирген таргетологдун үлүшү дегендей да. Ушинтип келген доход ушинтип бөлүнөт да. Ошолорго макул боло турган болсо, мындайча айтканда, рисковать этип, тобокелчиликке барам, макул мен кылам, кантсе дагы онлайнга мен чыгам дегендер болсо гана бул алдыга кете алат. Эгерде ушул нерселерге макул болбосо, же болбосо бул нерселерди жакшы деңгээлде мындай түшүнүп жете албаса, анда иштеше албайт да. Бирок ошол адамдар баары бир күнгө эле иштешет, но түшүнгү чейин бир аз убакыт өтөт да. Ага чейин башка эксперттер уже миллиондорун табып койгон болот да. Жакшы. Биз деле урматтуу көрөрмандар, ушул YouTube тармагында өзүбүздүн эксперттүүлүгүбүздү кылып келе жатканда, туура жолду биринчи көрсөткөн ушул Гүлзина. Чоң рахмат. Рахмат. Учурдан пайдаланып бир аз билдире кетейин. Андан сырткары азыр болсо ошол жогорку деңгээлге көтөрүү максатында дагы иштеп жаткан учурубуз, алдыга аракет кылып дегендей. Сиздер дагы урматтуу көрөрмандар, продюсер десе эле продюсерди туура эмес түшүнбөстөн, анын шарттарын туура эмес ойлобостон, көтөрүлөм, алдына чыгамын, онлайн тармагынан өзүмдүн кирешемди табам дегендер болсо, келсеңиздер болот. Мыкты кыз, кыйын кыздардын бири. Так, эми кийинки суроо ушул блогерликтен тапкан киреши боюнча айтайчы. Ачык айтайынбы же дейби? Кандай кылсак болот? Блогерликтен деги эле бир айда канча киреше тапса болот? Эми блогерликтен именно мынтип эсептебейм деле. Ар түрдүү болуп калат. Кээде такыр эле иштебейм. Рекламалар ар түрдүү эле болот да. Аракетиңе жараша.
менде деген канчалык өзүмдүн контентим кызыктуураак, көбүрөөк чыгарганда, анан менде ошол рекламалар дагы ошого жарашы болот. Анан эч нерсе чыгарбай, өзүм жалкоолонуп, мындайча айткандай, өзүмдүн ички абалым анча эмес болгондо ошого жараша болот да, менин кирешемчи. Примерно. Биздин көрүүчүлөр да кызыксын да. Примерно мен рилстерди 4,5 миңге чыгарам. Анан Бир релиз. бир рилсте. Анан стористер 1,5 миң, 1000 сом ар түрдүү болот да ушундай. Ошондо примерно бир айда канча реклама көрсө адамдар, ошонун расчетин алып алса болот. Бул жагы секрет боюнча болорсуң да. Ушундай. Хорошо. Демек, бир адамдын жашоосуна кенен эле жетет экен. Кенен, Кудайга шүгүр. Блогерлик кызматтан деле бир айына бир канча сом тапса болот экен. Ооба. Ар бир рекламасын мисалы үчүн 5 миңден эсептеген чакта деле, Ооба. Сонун. Анан мен айтып коеюн дегеним, мен блогерлик кылгандан бери мындай ар түрдүү рекламаларды чыгара бербейм. Өзүм именно ушул Инстаграмдын өзүм эксперти болгондон кийин, ушул эменин апасы болгондон кийин мен аябай жакшы кылдат карап реклама кылам да. Мисалы кандай дейли? Мисалы, сиз жаңы гана магазин ачып иш баштадыңыз. Баракчаларыңыз даяр болбостон эле мага келдиңиз да, Гүлжина реклама кылат экен деп туруп, мага акчаңызды бердиңиз, реклама кылып бер деп туруп да. Мен бул учурда макул боло албайм. Анткени деген сиздин не то что этот подписчигиңиз аз, мен тескерисинче сиздин баракчаңыз даяр эмес. Мен реклама кылган чакта деле сизге эч кандай адам мындай клиент барбайт деген нерселерди, маалыматтарды берем да. Ушинтип атып туруп анан кийин реклама кылам. Көпчүлүк учурда мен немелериме, эксперттериме айтам да дайымачы. Биринчи баракчаңарды даярдагыла, анан кийин башкаларга реклама бергиле жана ошол рекламадан жакшы бир жыйынтыкты ошондо гана күткүлө дейм да. Ошол сыяктуу мен көрүнгөн эле нерсени реклама кыла берем. Айрыкча менин аудиториям аялдар болгон үчүн, кыз келиндер, аялдар болгон үчүн ушул кыз келиндерге тиешелүү нерселерди көбүрөөк чыгарам. Абдан жакшы. Блогерлик кызматка келгенде, ушул соц тармактарга чыкканда, соц тармактар сенин жашооңду канчалык деңгээлде өзгөрттү? Менин жашоомду өтө чоң өзгөрттү. Себеби Кудайга шүгүр, азыр именно кызылкада акчам 0 сом менен чыксам деле ачка калбайм да. Чынындачы, көчөгө чыксам эч жерде ачка калбайм. Но ошол кафе болобу, кийим кече болобу, продукты болобу, кайсы жерге барбайын, акчам жок болсо смело эме кылып кете алам. Чай ичип кете бересиз. Ооба, ошол жагы жакшы. Демек, 100 000 сом турса, же болбосо подписчик турса, кайсы бирин тандайсыз дегенде, основной подписчик тандайт окшойсуз. Ошондой. Ооба. Ушунчалык кадыры барктуу болуп бара жатат блогерлик кесип дагы. Негизи бул кесип кайсы жылдары мындай популярдуу боло баштады? Бул кесип 1-2 жыл болуп калды, жакшы өнүгүп баштаганга. Мен 2021 жылдан бери, 2020 жылдан бери эме кылып жүрөм да. Ал учурларда анча деле мындай баалабайт эле, реклама берүү дегенди билбейт эле. Мына блогер чыгыптыр деген эле нерселер менен эле калып кете берет эле да. Азыркы күндө мисалы үчүн жолдошум менен мелдештик, мынча миң болгондо мага мынча сом берет экен, же болбосо айфон алып берет экен, же болбосо машина алып берет экен деген нерселер чыгып атпайбы? Ошондо ошончалык катталуучулар өлө колдоп коюшат да. Азыркы күндөгү блогерлердин орду ушунчалык, ошондон билинсе болот да, аябай жакшы элдер колдоп атканычы. Себеби ошол мындай көбүнчө аялдарда женская солидарность деп туруп эле катталышып, лайктарды басышып, ушинтип эле тез эле көтөрүп беришет да. Бири-бирин колдош. Бири-бирин колдош. Абдан сонун. Бул жагына сөз жок. Чындыгында аябай тез катталуучун чогултуп, өзүңөрдүн аудиторияңарды түзүп атасыңар. Мыкты. Хейтерлерге кандай мамиле кыласың? Хейтерлерге дегеле кандай көз караш бар? Хейтерлер болуш керек. Негатив болбосо өсүү болбойт деле.
себеби баардык нерсе жакшы боло берген болсо уже адам эч нерсеге аракет деле кылбай калат да. Раз бир нерседен негатив же болбосо хейт жаралдыбы, демек ошол жерде дагы да өсүү кылыш керек деген белгиси да. Негизинен мага хейт жазышпайт. Билбейм, мен анча деле же кабыл албаймбы, серьезный, мындайча айтканда иммунитетим бышып калганбы, мен анча деле көңүл бурбайм хейттерге. Прям ооруп ошол хейтти ойлоп ооруп калган учурларым деле болгон эмес да. Же менин аудиториям ушундай жакшыбы, андай жаман сөздөрдү эч качан бир жаза элек. Эми жазылган койсуң. Тамаша. Жазбай эле койсуң негизинен, хейтердин өзү болбогону жакшы, бирок жалаң жакшы жактар менен өсө берсең, жакшы жактарга элди дагы буруп барасың дегендей да. Эң сонун. Эгерде блогер болбой калсаң, өзүңдү кайсыл тармакта элестетесиң? Блогер болбой калсам, ошол интернет тармагы болбой калганда, чыкпай калганда дегендей. Мен блогер болбой калсам, интернет тармагында жүрбөй калсам, мугалим болсом керек эле. Мугалим, Мугалим. Анткени ошол эле учурда бир моментте, мисалы мындай болгондо, бир моментте онлайн блогерликке окудум, бир моментте ошол эле учурда эмеге тапшырдым. Мугалимдикке дагы жогорку окуу жайга тапшырдым да. Мындайча айтканда, сиз айткандай, бири болбосо бири болот дегендей нерсени баштаганмын да. Азыркы учурда болсо эми блогер болуп кеттим дагы, эми мугалимдик дипломду алдым, учурда магистратураны дагы бүттүм дегендей. Ошол эгер блогер болбосом, азыр балким мугалим болуп жүрмөкмүн. Эмне үчүн? Себеби ошол эле карантинден кийин карасам, баардык биздин эми көчөбүздөгү келиндердин баары мугалим экен. Анан кайненем тигинин келини окуп атат, иштеп атат, мунун келини иштеп атат, мектепте иштеп атат деген нерсени угуп жүргөм да, анан кийин өзү менин биринчи диплом бар болчу. Анан экинчи дипломду ошол баламды колума көтөрүп алып эле барып университетке тапшыргам, мугалимдиккечи. Мугалимдикке тапшырып, анан азыркы учурда окуп бүттүм да десем болот. Бирок учурда именно мугалим тармагында мен иштей элекмин. Албетте онлайн тармагында мыкты мугалим боло алдым, бирок чыныгы мектепте мугалим боло элекмин. Бир күнгө телефон жок болсо, камера жок болсо, жашап көрсөң эмне өзгөрмөк? Деги эле блогерлерде ушул күндө телефон менен иштеген адамдарда бир күн телефон жок болсо, же камерасыз жашап көрсө эмне өзгөрмөк? Үйдөгү баардык иш бүтүп кетсе керек эле. Бүтпөй жүргөн иштин баары бүтүп кетсе керек эле. Себеби бир жумуш кылып баштагандай эле телефондон СМС келет, либо дагы бир чалуу келет, анан ошого алаксып каласың, дагы же болбосо видео тартып аткан болсоң, тезирээк монтаждай коеюн, чыгара коеюн деп ушундай дейсиң да. Менин оюмча ошол бир күнгө телефон жок болсо, толтура иш бүтмөк да. Үйдөгү калып кеткен иштердин баары бүтүп кетмек. Кызыл Кайдагы блогерлерди эсептегенде, Кызыл Кайдагы блогерлер көппү азыр? Негизи анан канчалык деңгээлде элге пайда алып келатат ошол блогерлер? Блогерлер жана бир эмеде чыккандай, Кызыл Кая журналдагы кайсы бир жерде чыккандай, 99да блогер болуп биринчиси, 100-чүсү мен калдым окшойт деп бирөө тартып аткандай, бизде Кызыл Кайда блогерлер көп. Контенттери дээрлик окшош баардыгыныкы. Өзгөчө бир контент чыгарган адам деле жок. Баардыгыбыздыкы окшош эле да. Анан көбүнчө ушул реклама көп да биздечи. Билбейм, мен байкагандан ушул реклама өтө көп. Деги эле ушул блогерлердин биримдиги кандай? Жакшы. Жакында эле ушул блогерлердин чогулушу болду. Кызыл Кай жаштары чакырып ушул блогерлерден кантип баштап калдыңыздар, эмне кылдыңыздар, кандай жетишкендиктерге жетиштиңиздер деген суроолор менен биз Кызыл Кай жаштарына бир жакшы мотивацияларды берип, сүйлөшүп келдик да, мэрияда чогулуш болду эле. Ошондо байкадым, эч ким мындай блогерлер бири-бирине мындай эмеси жок экен да.
жаман деле негативи жок экен. Баардыгы бири-бири менен жакшы салам алейк кылып, буюрса бүгүн дагы ушул жалпы. Демек көрө албастык деген жок, же барбы? Менин оюмча жок. Арасында. Мен билбейм. Мага эч ким антып эме кыла элек. Же өзүм жолумда эле. Кыздардын арасында деле көп болот эле го мындай темалар, кандай? Кыздардын арасында жок, мен көрө элекмин. Бир-эки кызды билем, мен алар менен өтө сонун мамиледемин. Өтө жакшы сүйлөшөм. Бири-бирибиз менен мындайча айтканда алар менден билбегендерин сурайт. Мен алардан реклама алам дегендей керектүү жерлердечи. Көрө албастык жок дегеле. Себеби Кызылкаада баардыгындай добрый эле адамдар жашайт деп ойлойм. Жакшы. Муну мен эмнени айткым келип атат? Анткени бир кадам жайдан бир эжекебиз келип туруп эле Кызылкыяда блогерлер, мен силерге там бербедим. Кызылкыянын блогерлери эмнени тартасыңар? Силер каякты көрүп атасыңар деген бир суроолорду көрүп калдым. Бул эжекебиздин сөздөрү канчалык деңгээлде чындык, ошого жакын суроо бергеним. Жок, ал эже туура эле суроо берген. Бирок деген бул ал эже айткан проблемалар, ал эже айткан көйгөйлөр биз именно блогерлер чече турган деле эмес болчу да. Негизинен ал нерсени мэрия карай турган көйгөйлөр болчу да. Ошон үчүн дагы мен ошого жараша эле жооп бергенмин. Ошол мен атайын рилс кылып дагы чыгарганмын ошол эжеге. Бирок канчалык бир деңгээлде чындыгы дагы бар ал эженин айткандагы да. Бирок өтө каттуу кызылкаялыктар дегенде аябай ачуум келип мен дагы неме кылгам, жообун бергем да. Бирок жакшы эже, мен эми эч кимге мындай неме кылбайм, негатив айтпайм го. Жакшы, ар ким өзүнүн жолу менен ишини кылып атат дегендей. Демек Кызылкыянын блогерлеринин баардыгынын эле почти контенти окшош болсо, анда бул жерде да чындык бар. Саясатка тиешелүү контент эч ким тартпайт экен анда. Дээрлик жок. Баардыгы эле ошол кино тармагында, өзүнүн жеке жашоосунда жана социалдык тармактарда өнүктүрүү максатында. Ооба. Дагы бир эмне өзгөчөлүктөрдү тартса болот? Азыркы учурда эми негизги Кызылкаадагы көйгөйлөрдү чыгарып жатышат. Эркек балдар чыгарып жатат го, тиги жерде жол мындай болуп атат, мындай болуп атат, жолдо биз мындай коляскалар үчүн жакшы шарттар жок деген нерселерди көрсөтүп чыгып атат аябай. Анан мен баягы айтат элем, көбүрөөк көйгөйлөрдү Кызылкаа шаарында мындай келиндер көп, анан балалуу келиндер өтө көп да. Ушул балалуу келиндерге шарттар азыраак да. Ошол жанагы айткандай эле ошол коляска менен жүргөнгө, мисалы үчүн биздин подземкадагы коляска эмес, даже адам өзү араң түшөт да, жөн баскан адам араң түшүп чыгат, аябай эме болгон. Ушундай нерселерди көбүрөөк чыгарыш керек. Же мэрияга кайрылыш керекпи, же өзү мэрияга жеке эле айтыш керекпи, же блогунда чагылдырыш керекпи? Ушул жерлер аябай ыңгайсыз. Анан көпчүлүк учурда баягы мамлекеттик мекемелерге барганда дагы коляскалар менен жүргөн өтө ыңгайсыз да. Ушул жерлерде көбүрөөк көтөрүп чыкса болот. Анан энелер үчүн атайын энелердин мектебин уюштурса болот. Мындай көпчүлүк учурда айтайын дегеним, мындай энеликке даярдоо боюнча, же болбосо келиндикке даярдоо боюнча ушундай блогдорду кылып чыкса болот. Анан атайын балдар үчүн азыр эле айтпадымбы, балалуу келиндер көп деп. Ошолор үчүн кандайдыр бир шарттарды түзгөн жерлер болсо да жакшы болот. Мисалы үчүн ошол эле чай ичкени барганда балдар үчүн ошо столиктер болот го, чай ичкенге ошолорду жакшыраак ыңгайлуу кылып берсе, же болбосо чай ичкен жерде кандайдыр бир балдар аянтчасын кылып берсе, эки келин эс алганча, балдарын караганча ошол эле учурда эс алып кеткендей дегендей да. Ушундай шарттарды коюш керек да. Көп эле жергечи. Ушул жерден. Жакшы, муну мен айтайын дегеним, Ош шаарынан Атакул мырза келгенде Кызылкыянын площадканын алдында, футболный площадканын алдында бир
тротуарды тартып кетип эртеси күнү сразу шаардык ушул жетекчилер көзөмөлгө алышып оңдоп кеткен учур болду. Бул баарыбызга маалым болду. Ошол эле сыяктуу биздин Кызылкаянын блогерлери дагы балким багыт катары көрсөтүп, балким ушул тема катары көрсөтсө, ошол нерселерди жогорку жактардагы көрөбү деген сунушта. Негизи ооба ошентип чыгарыш керек көбүрөөк. Азыркы учурда бир ака эме кылып атат го, ошентип чыгарып атат. Тез эле тиги жерде проблема, бул жерде проблема деп чыгаргандан бери көп нерселер оңдолуп атат да. Мен буга жакшы эле көз караштамын. Эми анан бирок деген азыр мен өзүм аял киши болгонума көпчүлүк учурда шаарда мынтип пешком басып бир нерселерди көргөнгө тартынамчы. Уялам дегендей да. Көбүрөөк аялдарга тиешелүү проблемаларды көрсөткүм келет. Анан аларга чейин жолдорду же башка нерселерди дагы бир башка проблемалар чыгарсам, жолдошум каршы болот деп андай нерселерди козгой албайм менчи. Менин негизи контенттеримди көбүрөөк ошол жолдошум мындайча айтканда көзөмөлдөп турат да. Ону чыгарсаң туура эмес болуп калат, туура эмес ойлоп калышат адамдар. Сен андан көрө аялдар үчүн мынаны эле чыгар, мындай кыл деген нерселерди көбүрөөк айтып турат. Ошондуктан чыгара албайм андайларды. Бирок эркектерге сунуш айтып элем. Себеби көбүрөөк кечинде дагы жүрүшөт, күндүзү ойлонбой эле шаарда басып жүрүшөт дегендей да. Ошол үчүн эркектер көбүрөөк чыгарса, чагылдырса, биз аларды өзүбүздүн баракчаларыбызда бөлүшсөк болот. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, блогерлерден дагы сиздер жакшы тараптарын алып, жакшы нерселерди сунуштасаңыздар, балким жакшы жактарга оңолуу, өнүгүү жолдору булардан дагы салым сөзсүз түрдө болот. Блогер деселе блогерди сиздер туура эмес түшүнбөстөн, башкача бир ойлобостон, негатив жазбастан, сиздер туура пайдалансаңыздар, блогер дагы бул сиздердин күзгүңүздөр десем болот. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, сиздер да жакшы тилектерди сөзсүз түрдө, жакшы бир сунуштарды ойлоп жазып койсоңуздар болот демекчи. Бүгүн биздин кадырлуу коногубуз Гүлзина Тойчубай болду. Эмне үчүн Гүлзина Тойчубай? Мен атамдын аты Тойчубай, анан Тойчубай кызы Гүлзина. Негизи. Ооба. Бирок учурда мен жолдошумдун фамилиясына өткөнмүн. Биз өзүбүздүн документ иштерибизге байланыштуу жолдошумдун фамилиясына өткөн болчумун. Бирок ошентсе дагы мен баягы мурдадан эле Тойчубай кызы Гүлзина деп атым ошентип эме болгон да. Ошондуктан ушул атамдын атыны көбүрөөк колдоном да, көбүрөөк чыгарам дегендей. Мен атамдын эң бир сүйүктүү кызы элем. 2 баласы болсо дагы, 2 уул эркеги болсо дагы мени кичинемден айтчу да, ушул кызым мени багат, ушул кызым мени карайт депчи, ошол сөздөрүнү эстеп эме кылам. Ошол үчүн ар дайым атамдын атыны чыгарганга аракет кылам. Нурлан Насип дегендей эле кыстап калтыр да. Ошондой болгон ооба. Гүлзина Тойчубай. Негизи Гүлзина Тойчубай кызы. Кызы болчу. Ошондой. Сиздер дагы ушундай өзгөчөлүктөрдү колдонсоңуздар болот. Бул жакшы бир блогерликтердин, жаңы кесиптердин бири десем болот. Кыргызстанда негизи эле бир канча блогерлер бар. Бирок Кызылкыя тармагында, Баткен тармагында блогерлердин миллиондук аудиториясы бар адам барбы? Миллиондукту көрө элекмин болушкун. Бирок 200-300 миңдиктер болуш керек. Ооба. Миллиондук аудитория жок. Жок. 200-300 эң көбү мен катталуучулардын деле карабайт экенмин адамдардынчы, чынындачы. Көп болсо 400-500гө жетсе керек. Миллион катталушуңуз болсо эмне кылмаксыз? Ушундай эле блог алып бара бермекмин. Миллион катталуучу болгондо кээ бир адамдар абдан бир кубанышып, миллионго чыгып калган күнүмбү? Анда той кылат элем. Сумая грантта той кылмакмын деп койбоймбу? Буюрса ошол күндөргө жетели. Негизи катталуучунун саны эмес, мен үчүн сапаты маанилүү. Канча болбосун ошончо катталуучудан бир пайдалуу контенттер менен элге жакшы бир нерсе менен көрсөтсөң, ошондо гана бир
блогерликтин пайдасы болот. Анан та бир нерсе айтайын дедим эле. Ошол жакында эле блогерлердин чогулушу болуп, биз видеолорубузду чыгарганда бир эжеге мага бул негатив катары кабыл алдым да, мен бул сөзүнчү мындай деди да. Ой жаштар, азыркы жаштар, блогерликке такыр кызыкпагыла. Бул деген только мындайча айтканда жеңил акчанын аркасынан гана иштеген адамдар деди да. Дегенде аябай мени тааныган эле адам, негизинен ошол өзүнүн жумушун деле блогерлер аркылуу эле иштеп мындай көрсөтүп келе жаткан эле адамдары да ал дагы. Ошондо аябай бир чети капа болдум, бир чети эмнеге антет дедим да. Азыр акча эле эмес, жок, ооба акча алыныш керек. Мисалы баардык нерсенин эмеси баасы болуш керек да, төлөнүшү керек. Жөндөн эле блог алып барганда баардык нерсени жөн эле чыгара берген болсоң, бул өзүң үчүн дагы кызыгуусу жоголуп кетет. Анан экинчиден бул эженин айтканына такыр кошулбадым, себеби блогерлик бир эле акча менен чектелбейт да. Блогерлик менен биргеликте ошол коомдогу бир жакшы көйгөйлөрдү эл алдына алып чыгып, жакшы жана жаман жактарын алып чыгып, көп нерсени азыр чечип койсо боло турган да. Ошол эле рекламалар аркылуу да, ошол эле кайрымдуулуктарды кылып да. Буга чейин биздин Кыргызстаныбыз боюнча ошол блогерлер аябай колдоп, жанагы аябай кымбат уколдорду ала турган акчаларды эме кылып коюшпадыбы? Блогерлер эле чогултуп коюшпадыбы? Кайрымдуулукта. Ооба, кайрымдуулукка эме кичинекей балдарда. Ошолорду деле мындай анализдебей эле, жок бул жерде блогерлер жалаң акча алат деген нерсеге мен такыр кошулбадым да, ошондочу. Жакшы, мен деле кошулбайм ал нерсеге. Анткени өзүңүздүн жеке бизнесиңиз болсо деле, башка болсо деле, ушул блогерлердин азыр бир аз салымы көп болуп калды. Жарнама кылуу максатында жана ошол өзүңүздүн жеке брендиңизди өстүрүү максатында бул нерсеге толук түрдө кошулуш керек болуп калды азыр. Анткени заман ушул нерсеге алып келди. Кызыл Кыяда дагы неме өнүгүп баратат. Блогерлердин кадырын, рекламанын кадырын дегендей. Ошол жаңы гана ошол блог алып барып баштаганда мен Учкургондо больницага барып видео тартканымда ал жердеги больницанын абалы ушунчалык мындайча айтканда жанкейиштүү болчу да, эле айта турган эле да. Ооруган адам барса ал жерден мындай эки эсе ооруп чыга турган абалда болчу жанагы больницанын абалчы. Анан мен ошол видеону тарттым да TikTok'ко, Facebook'ка, Instagram'га чыгардым бир эле учурда. Чыгардым да, караңыздарчы, бул кадимки эле Кыргызстандагы больницанын оорукананын абалы деп туруп чыгардым. Чыгаргандан кийин аябай мындай эме болуп кетти да. Резонанс жаратып, элге аябай дуу кетти да. Ошондон ошол эле учурда жолдошум айтты да, неге чыгарасың? Эртең сага ушунун аркасынан проблема болсо эмне болот? Өчүр деди да. Өчүр дегенде жанагы аябай ичим ачыш, анан сохранить этип койдум, баягы видеолор эме кылдым да, өчүрүп салдым. Бирок Бишкекте бир журналист эжем бар болчу. Ошол айтты, Гүлсина, ошол видеолоруңду кайрадан жүктө. Журналисттер биз депутаттарга, президентке, министрликке жана башка баардык жакка жайылтайылдан бул нерсени алдын алалы деди. Ал журналист эжем да бул Кызыл Кыядан болчу да. Бул ушул Кызыл Кыяга деп тартып аябай мындай жан күйүп турган эжем болду да. Анан ошондой деди эле, макул дедим дагы. 2021-жылы чыгарып койдум. Чыгарып койгондон кийин ошондо чыгардым, ошол боюнча калып кетти. Калгандан кийин эле мага бир 5-6 айдан кийин ошол больницанын директору жазды. Келиңиз, больницанын абалы боюнча сүйлөшөлү деди эле. Ал учурда мен Кыргызстанда эмес болчумун, Россияга кетип калдым эле. Анан калып кеттим ошентип. Анан ошондон бери мындайча айтканда 5 жыл өтүптүр. 5 жыл өтүп, жакында эле ошол оорукананын жетекчиси мени кайрадан чакырды. Келиңиз, больницаны бир сыйра көрсөтүп берейин сизге деди. Макул деп бардым. Штативим, микрофондорумду алып барып көрдүм. Мага Учкургондогу бардык жалпы оорукананы бирден тааныштырып чыкты.
Эми ошол жанагы мен тарткан видеодогу менен азыркы күндөгү абалы до и после болуп өзгөрүптүр да, ушунчалык өзгөрүптүр. Бул жерде Учкоргондогу аппараттар Кыргызстандын көп кээ бирки чоң больницаларында гана болбосо калган жерлерде жок дээрлик деди да. Аппараттар жаңыланган, ички абалы жаңы имарат түшкөн, врачтардын айлыктары жакшы, анан ички ремонттору сонун, кыскасы лаборатория болобу, башка болобу, бакчасы болобу, парковкасы, эс алуучу жери, аптекасы бардык жери өтө сонун өзгөрүптүр. Бул менен эмнени айткым келет? Бул ошондо эми айтып атпайбы? Мага директор айтып атпайбы? Сенин ушул видеоңду көрүп дейт, ошол учурда министр көрдү дагы мага тапшырма берди дейт. Ушул жерди сен гүлдөтүп сал дептир. Анан такты айтканда директор кылып эме кылыптыр да, жибериптир бул жака. Жибергенден кийин ооба, мен ошол менин директор болуп калуума дагы сенин салымың бар деп атпайбы? Ушинтип биз мындай өзгөртүп аябай бир башкача бир деңгээлге чыгара алдык. Ошону мындайча айтканда катталуучуларыңа кайрадан көрсөтүп кой дейт да. Мен ушунчалык таң калдым. Элестетиңиз, бир эле видео менен канчалаган адамдарга бир чоң пайдасын алып келип атпайбы? Мисалы, биз өзүбүз Учкоргонго карайбыз. Төрөтүүнө биз Учкоргонго барышыбыз керек. Бирок Учкоргондо шарт жок, жана башка мындай нерселер жетишсиз болгондугунан Кызылкаяга келебиз дейт элек да. Дайыма бул мен эле эмес, жалпы эле даже Кадамжага чейин ошол Кызылкаяга келишчү да. Бул жактан Нокоттан баштапчы. Азыркы учурда төрөтүү да өтө сонун өзгөрүптүр. Деги эле бардык нерсе өзгөрүптүр да. Ошондо айттым да, бир эле видео менен канчалык деңгээлде өзгөртө берсе болот экен деп өзүм сыйыптан. Сонун, кайра эң сонун болуптур. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай блогерлердин да пайдасы бар. Жакшы бир жыйынтыктагы иштердин себепкери болуп калыпсыз анда. Ооба. Эң сонун. Мындай иштерди токтотпой кыла бериш керек. Арасында балким ошол жетекчилерге жетип калат, жетпей калат. Элдин көйгөйлүү маселеси болуп калгандыр. Балким жана башка бир адамдарга пайдасы бардыр. Бирок ошол эле учурда комментарий бөлүмүнө кирсең абдан көп негатив жазгандар деле болот да. Буларды кандай кабыл аласыңар? Мисалы үчүн сен эле акылдуу болуп калдыңбы ушуну эле чыгарганга деген комментарийлер келет да, келбейт эмес, келет баарын деле. Мындай комментарийлерге кандай бир көз караш калтырасыз? Ошондой видеолорду көргөндө жолдошум айтып атпаймынбы? Кой өчүрүп эле салчы деп көп айтат да. Анан жок, бул хейттер да керек да бизде. Биринчиден ахватыбыз көтөрөт деп күлөм да. Просмотр көбүрөөк болот деп коем. Анан экинчиден деген мындай нерселер керек, жаза берсин. Али мен уже көп элдин алдында көптөн бери жүргөнүм үчүн мен уже кадимкидей эле мен болуп калдым. Жолдошум албетте мен үчүн мындай тынчсызданат да, кыжалат болот да мен үчүн, ошол үчүн эмне кереги бар деген учурлар көп болот. Бирок мен кадимкидей эле эме кылам. Мисалы өткөндө ушундай бир видео чыгардым. Жанагы университетке тапшырганда жолдошум продуктага деп берген 3000 сом акчаны келип университетке тапшырдым. Ошентип мен дипломдуу болуп калдым дедим да. Ошондо бир ооруп чыгардым да, ооруп атат элем, ошентсе да макул. Мындайча айтканда в моменте чыгарып коеюн ушул видеону деп чыгарсам, бирөө айтыптыр да. Ушунча атып сүйлөп сага зарылбы деди эле. Ооба, зарыл эже дедим. Кадимкидей эле. Бирок ошондон бери ишенесизби, мага окууга тапшырышым керек эле, эмне кылсам болот, окушум керек эле, билим алышым керек эле, азыр мен кичүүк элиммин, мындай андай деген каттар өтө көп келип атат. Кантип окууга тапшырсам болот депчи. Ошол мен сыяктуу абалда тургандар көп экен да. Анан мен ошондо айттым, бул видеонун чыкканы бир жөндөн жөн эмес экен деп аябай сүйүндүм да. Мен аларга кеңештерин бердим. Эмне кылса болот, кантип тапшырса болот, кайсысында тапшырса болот, кайсы профессиясы мындай, кайсы багыты мындай пайдалуураак деген нерселерди мындай зерикпей, шашпай жооп берем да менчи ушул учурдачы.
мисалы караң эми ошол менин видеом аркылуу бир жок дегенде 5 же 10 кыз келиндер окууга тапшырып окуп калса дагы бул деген ушунча 10 адам бир иш менен камсыз болот деген да. Ошол ар бир видеомду болушунча мындай пайда алып келгенге, пайда бергенге аракет кылам. Иштеген жумушуңуздун арасында блогерликтин пайдасы жакшы эле тиеби? Ошол эле Light Academy'de иштейсиз азыркы учурда. Бул тармакта жумушуңузга канчалык деңгээлде тоскоолдук жаратабы, жаратпайбы? Кайра жарнамалык кызматын кыласызбы же? Негизи Light Academy'da иштегениме азыр 2 жылдан бери убакыт болуп калды. Ал жерде ошол эле маркетолог, контент мейкер болуп иштеймин. Рекламадан баштап съемкаларны, жалпы иштерини, медиа тармагыны мен өзүм колго алганмын. Биринчи келгенде 1000 катталуучу болсо, азыр 6000 жандуу катталуучу бар. Эми бул жерде албетте мектептин эмес аудиториясы такыр башка болот да, блогерлик менен мектептин аудиториясы таптакыр башка болот. Анан эми мактанбайм деле, бирок көпчүлүк учурда менин дээрлик көпчүлүгү менин катталуучуларым алып келген да, балдарын окутуп атат учурдачы. Себеби мен азыркы учурда жөн эле ал жерде видео тартып, жөн эле контент чыгарып койбостон, өзүмдүн балдарымды да ошол жерде окутам. Ошол өзүмдүн балдарымдын жыйынтыгы аркылуу дагы ошол мектепке бир көптөгөн окуучуларды тарта алдым десем болот. Өзүмдүн блогум аркылуу, өзүмдүн балдарым аркылуу, контенттерим аркылуу ошол мектепке бир чоң пайдабызды дагы тийгизип атабыз да. Бул мен үчүн дагы, балдарым үчүн дагы, жана мектеп үчүн дагы, баардыгыбыздын кызыкчылыгыбыз үчүн дагы жакшы бир пайдасын алып келип жатат учурдачы. Жакшы. Эң сонун. Эми продюсерлик боюнча дагы бир-эки сурооду узатайын. Көрөрмандарга деле кызык болсо керек. Эксперттерди чыгарып атканыңызда продюсерлик кызматты аркалап атканда эксперттерден эң көп канча кирешеге жетише алды жана канчалык деңгээлде сиздин командаңыз менен сатуу жарата алды? Эң көбү 800 миң сомго чейин чыкты. Бир эмедечи, бир запускта. 800 миңге чейин чыкты. Негизинен бир запускуңуз 14 күн болот, 14 күн, ооба. 14 күн ичинде 800 миң сом киреше таап атат. Ооба. Ооба. Бул кандай экспертти алып чыктыңыз эле? Биринчи мен авиа тармагында, авиа билет боюнча ошол тармакта экспертти алып чыккам. Гулиза Ашимовна деген азыркы учурда дагы иштеп жатат. Ошондо алдыңкы Кыргызстан боюнча авиа эксперттерден эң сап башында турган эксперттердин бири десем дагы болот. Учурда аябай бир 5000дей окуучуну окутуп чыгарды да бул авиа билет боюнча. Биз ошондо ошол Гулиза Ашимовнаны чыгаргандан кийин анан калганы жайнап кетти да, ошол Гулиза Ашимовнанын окуучулары дегенде анан ошентип ушул тармак аябай өнүгүп кетти. Өзүңүз билгендей азыркы учурда авиа билетти окуткандар аябай көп. Эми мурда биз билчүбүз го, только барып билетти барып жаздырып алып эме кылат. Бирок биз ошол Гулиза Ашимовна менен биргеликте иштешип, ошол онлайн эле үйдө эле отуруп билет сатып иштеп акча тапса болот дегенини биз ушунда онлайнга биринчи жолу алып чыктык да. Мен ал учурда кадимки эле СММ болуп иштечүмүн. Эч кандай продюсерлик билимим да жок болчу, бирок ошентсе да менин эң алгачкы запускумду ошол Гулиза Ашимовна менен кылгам да. 14 күндүк запускта 800 миң сомдон көбүрөөк киреше болгон. Ооба, бирок ал учурда ишенесизби, реклама кылган дагы өзүм, видео тарткан дагы өзүм, контенттерин даярдаган дагы өзүм, саткан дагы өзүм болчубуз. Баарына жетишет эдем. Экөөбүз гана иш кылчубуз андачы. Жакшы. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, 14 күндүк запустун ичинде ушундай көп кирешелерди алып келе жаткан бул кызыңыздар. Сиздер дагы ошол продюсерлик кызматын аркаласаңыздар болот биргеликте. Ошол. Бүгүн болсо кенен Гүлзина Тойчубай менен майктештик. Эми анда майкты жыйынтыктайбыз. Акырында биздин көрөрмандарга болгон жакшы бир каалоо тилегиңиз болсун, кыргыз элине болгон
анда жыйынтыктайбыз. Эркин микрофон. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Ушинтип чакырып, көптөн бери мындай кеңири сүйлөшө элек болчубу. Жакшы болду. Элге менин сөздөрүмдү деги эле ошол жалпы блогерлердин сөздөрүн да жеткирип койдум деп ойлоймун. Анан сиздин да ишиңизге ийгилик. Ушул YouTube каналыңыз өсүп, өнүгө берсин. Өзүңүз айткандай, биринчиден биздин кызыл кыялыктар чыга берсин. Анан калган деп койбойбу. Ошон үчүн биринчи Кызылкадан баштадык. Кызылкадагы атактуу инсандарды, бизнесмендерди, блогерлерди, деги эле ошол жөнөкөй инсандарды дагы өзүнчө колунда бир өнөрү болсо, же болбосо ушул элге пайдасы бар болсо, биз чыгарганга даярбыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан дагы мен айта кетчү нерсе, азыркы учурда өзүңүздөр билгендей бул техниканын, интернеттин заманы болуп калды. Барыңыздар онлайнга өтүңүздөр дейт элем. Камеранын, телефондун артында эле отуруп алып, ар түрдүү комментарий, негативтерди жазбастан, балким кичине болсо дагы өнөрүңүздөр болсо, ошол өнөрүңүздөрдү онлайнга алып чыгып, ушул онлайн аркылуу киреше тапсаңыздар, аябай бир жакшы мүмкүнчүлүктүн заманы болуп жатат. Ошого онлайнга чыгыңыздар, эгерде онлайнга чыга албасаңыздар, эмне кылышты билбей жатсаңыздар, мага келиңиздер деп коеюн. Мен өзүмдү реклама кылып кетейин. Жакшы. Мына ушундай, урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы ушул Гүлзинадан үйрөнсөңүздөр болот, келип өзүңүздөрдүн брендиңиздерди эл алдына алып чыксаңыздар болот. Жакшы бир жактары көп, негизинен айтканда. Вакыттан пайдаланып айта кетейин, урматтуу көрөрмандар, биздин каналга катталып коюңуздар, лайк басып коелу, жакшы бир комментарийлер жазып коюңуздар. Гүлзинадан бир белек болсунбу, ушул жерден. Эгерде эң жакшы комментарий жазганга же болбосо көп лайк чогулса, кандай бир шарт таштап кетсек болобу? Макул. Мындай жок эле го деп коеюн. Айтпаңыз эле го. Биринчи жолку биздин интервью подкастыбыз болуп атат. Ошондуктан бир белек болсун да сизде. Макул. Менден албетте өзүмдүн билимим менен эме болгондон кийин бөлүшөйүн. Эгерде ушул видеонун астында жакшы комментарий жазып, анан ошол комментарийиңиздер көптөгөн лайк чогулткан болсо, анда эгерде ушул адам онлайнга чыга албай жаткан болсо, мен 0дон баштап ошол адамды чыгарганга жардам берейин. Тактап айтканда, ошол жакшы бир эксперттикке чейин жеткиргенге аябай бир жардам берейин. Эгерде буга чейин онлайнда жүргөн болсо, сизге окшогон эксперт болуп, курсун чыгара албай жаткан болсо, ошол курсуну чыгарууга мен продюсер болуп берейин. Кызмат акымды бепбекер кылып. Жакшы, мынакей аябай бир сонун мүмкүнчүлүгүн кармап алдык, урматтуу көрөрмандар. Анда мындай кылалы. Сиздер комментарийге өзүңүздөрдүн биринчи жакшы каалоо тилегиңиздерди Гүлзинага арнап жазыңыздар, андан ары өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, жанагы эксперттүүлүгүңүздөрдү жазып кетсеңиздер болот. Сөзсүз. Ооба. Комментарийге өзүңүздөрдүн эмне кызмат аркалайсыздар, кайсыл тармакта онлайнга алып чыгыңыздар келет, ошол нерсени баардыгын комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Ошолордун арасынан эң көп лайк алганын биз тандап бир убакта чакырабыз. Ооба. Азыр кайсы блог экени пока что белгисиз, бирок арасынан сөзсүз түрдө тандап, Гүлзина менен жолугуштурасыздар. Буйруса. Комментарий жазып коебуз. Бар болуңуздар, урматтуу көрөрмандар. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Рахмат чоң.